Олар неге мындай ачык? Третий только день сегодня вот. Он бар эткеге. İşte sanitardык нормаларды сактап. Чыңыздар. Үйдөн жасайбыз алдашат, биз ушу таппай атабыз. Азыр бир жерди тапкан ушу жерге барып. Дүйнөлүк практикада коомдук тамактануучу жайларды 4 түргө бөлүп карайт. Алар баа деңгээлине, кандайдыр бир аудиторияга, ассортиментке жана кызматкерлердин тажрыйбасына жараша бөлөт. Ал эми бизде болсо ресторан, бар, кафе, ашкана деп жалпысынан жалпайта бир эле айтат. Акыркы кезде мына ошо кафе, ресторан, ашкана дегендер Бишкекте билинбегени менен болуп көрбөгөндөй тездик менен көбөйүүдө. Бүгүн биз алардын санына эмес, сапатына маани берип, коомдук тамактануучу жайлардын көшөгө артындагы көрүнүшүнө көңүл бурсак деп чечтик. Текшерүүбүздүн алгачкы объектиси Токтогул Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган Сим кафеси болду. Атына заты жарашкан бул кафенин сырткы келбети чыгыш колоритинде жасалгаланып, өзүнчө бир көздүн жоосун алат. Бирок айрым учурда сырты өтө жалтырактардын ички келбети талапка дал келбей калган учурлар кездешет. Олар неге мындай ачык болуп турат? Бул эмне өзү? Холодильникте да. Жок, бул өзү Курица. курица неге мындай маркировка жок, ачык эле турат мына. Бул бышкан эт менен чийке эт өкө по соседству турат мисалы үчүн турабы? Неге андай сакталбайт? Мурунку иштелген боюнча эле кетип атканбыз азырынча, пока үстүнө стречтер менен жабылат. Клиенттерге бул берилип атат да, туурабы? Тамак жасалып. Мына нормалар сакталбай атат. Сиз администраторсуз, бул арендаторсуз, э? А каякты карап атасыз? Администратор. Каякты карап атасыз? Третий только день сегодня вот. Поэтому только уборку начали затеивать. Кандай чара колдонуш керек эми мында? Бул жерге биз предписание алабыз. Предписанияга буларга 10 күн эрте эскертме берип, предписание менен келип анан гана текшеребиз. Азыр биз мындай пример катары эскертме берип, бир сыйра түшүндүрүп кетебиз. Биз бир сыйра дагы инструктаж өткөрүп, азыр баарын үйрөтүп, бир сыйра түшүндүрүп, андай болуп иштеш керек. Мурунку жерди билесиз, андай эмес бул. Мындан ары чтобы мындай нарушение болбош үчүн силерге дагы жардам беребиз, баарын түшүндүрүп кетебиз. Ушул жылы коомчулукта эшек эти өтө популярдуу болуп, айрым кафе, ресторандар дал ошол арзан эт менен бутуна тургандар да болду. Эл оозундагы сөзгө ишенсек, алардын арасында бишкектиктерди самсыга тойгузуп жүргөн Жаңыбайдын жаңы самсысы да бар. Кантип эле арам этти сатсын дейин десең, чындыгында арзыбаган аз акчага казык арта, чучук чучвара, эти көп самсыларды сатканы күмөн жаратпай койбойт. Максатыбыз самсыдагы эттин же тамак аштын сапаты болбогондуктан аталган тамактануучу жайдын санитардык тазалыгын гана айтып көрсөтүп берсек. Жок, азаштым. Эмне документи бар, мусорларды албашсаң, эмне барын бияка? Май, мусор жок акты. Халат кийбейсиңер, иә. Ой, эмне көчөдөн келип алды экен? Могу шерстяной вообще Ол башына да кийиш керек. Ийгинин башына чачың түшөт да. Не жазып атасың эле? Келчи. Не жазып атасың? Могу эмне билмеймби? Ушинтип жасайсың да? Суу барбы бул жерде? Суу. Кана суу? Жерге түшүп. Той ичинде жокпу суу? Могу колодон кантип кетесиң? Ушун эле эт чабасаң, мунун баары түшүп атпайбы, этке жабышып атпайбы? Мунун баары этке кирет. Могу чыгашты жейт, адамдар жейт да. Это вредно, билесиңби, адамдын арга ашказан суулар. Мында чабабыз. Болбойт пакетине А могу чучуктарына. Казык артта мына ушуну жеп жүрөсүңөр, Жаңыбайдын жаңы самсысы. Жок, бул просто атты майы, атты. Жылкынын майы. Аталган тамактануучу жайда антисанитардык абал эт бөлүштүрүүчү кампада гана орун албастан, идиш жуучу жайы да талапка жооп бербейт экен. Көчөдө кийимдер менен. Эме, хлопканы көрдүңүзчү? Хлопка менен замачивать этесиң. Медицина болбойт, ал для стирки. Ал пол жуйсуң. Хлорка каякта? Хлопка бар тияқта. Кана чыланын аны бар. Полный телефон, бул админтин крем алып салбайсың. Болбойт да могу сыныктар негизинен. Сонун сыныктар болбойт да. Башаламан өкүм сүргөн жерди текшерүүгө алган топ жаккан жокпу Айтор сырттан кафенин өкүлүмүн деп кирип келген бул жигит бизге бир сыйра кыр көрсөтүп алды. Чыңыздар.
Ана қағаздары Қайсы аласың? тексеремін мен. Тексерем деген қағаз керек. Олма. Жоқ, сен кімсің? Өзі таныштырмайсың ба? Кімсің? Сен кімсің? Кірген болмайды алжақта. Kaç sen? Kaç? Келдің Ne бе? odasın sen? Hazır oldu tut işte çıkayım mı? Oldu çıkayım. Мооларды алып койбойсуңар, халат кийип жазабайсыңар, кичине санитардык нормаларды сактап. Халат бербейби? Мына мондай дөңгөчкө чабышат экен, бул болбойт негизи норма боюнча, э? Эти аралашып барып турат. Мына зумный паста турат, бул жерде эти турат. Жүздөгөн кардарлардын ишенимине кирип, самсасын, тамагын сатып пайда таап аткан соң, бул жайдын жетекчиси Чолпонбай Исмаилов ашканасынын санитардык абалын иретке келтирип койсо жакшы болмок. Şunun üstüne samsı koyuyorsunlar mı? Болбош керек там. Olmuş gerek de kardeşim onun состояниесini карачы. Кандай кийим ол? Каяктан келген? Ким отурган үстүнө каяка жаткан бул? Мунун кайры карачы. Халктын санитардык эпидемиялык бейпилдиги жөнүндөгү мыйзамга ылайык, санитардык абалды көзөмөлгө алган врачтар ашканаларды капилет келип текшере алышпайт. Алар коомдук тамактануучу жайларды текшерүүдөн 10 күн мурда, биз силерди туура 10 күндөн кийин келип текшеребиз деген билдирме бериши керек. Эгер санитардык врачтар 11-күнү келишсе, ашкана ээлери аларды киргизбей да коюшу мүмкүн. Мыйзам ушундай жазылган. Буга чейин 10 күн мурун мен уведомление тапшырып кеткем. 10 күндөн кийин анан келебиз. Закон боюнча биринчи уведомление беребиз, предупреждение. Анан кийин предписание менен келип плановый текшеребиз. Бул плановая проверка. Даже бул жакта жазылып турат плановая проверка деп. Мына эки печать. Өзүбүздүн печать, Минэкономдун печати, и кайра могу продлить эткендин печати да өзүбүздүн печать кайра элечи. Мыйзам боюнча ушундай болуш керек. Ооба, 72-чи закон бар бизде. Ошо боюнча биз ушундай кылып текшеребиз да. А бул предписаниясы жок. Кире албайбыз эч убакта кафеге. Бул закондо ушундай жазылган да. Предписаниясы жок, эч убакта кирип текшере албайбыз. Бир гана текшеребиз. Кайсы убакта жана отравление болуп, тамактан уланган убакта гана эми экстренный извещение менен келип текшеребиз. Көп эми жаман жактары, көп кафелер бар, антисанитария кафелер бар. Аларга биз сразу штраф сала албайбыз. Закон боюнча дагы биз ага кайра срок беребиз. Медосмотрына 3 күн срок беребиз, закон боюнча алдагы. А эмесине 1 ай срок беребиз. 1 айдын ичинде кайра келебиз. Если жазаса, биз аны эчтеке кыла албайбыз. Жаба албайбыз, жеп штрафовать эте албайбыз. Сразу мурда андай эмес болчу. Мурда келип эле көргөндө жазып, көргөн жерден протокол түзүп, штраф салып кете берчүбүз. Азыр андай жок. Биз азыр мун закон боюнча закондун баары азыр башкача болуп калган, ушундай алып иштейбиз. Мына ушундай чийки мыйзамдын айынан шаардагы коомдук тамактануучу жайлардын 90%-ында антисанитардык абал өкүм сүрөт. Натыйжада андан тамактанган жарандар ууланышып, түрдүү ичеги ооруларына кабылышат. Жасаған жеринден көрүп тартыш керек да бар. Уят қарашы, артыңарда мусор тұрады. Остановканын артында, ел басқан жолдо мусор артыңызда тұрады. Өзіңіздер уя албайсыз бошон бары. Базарларда тамак аш менен соода кылып жан баккан бул жарандарды түшүнсө деле болот. Алар эптеп манты, самсысын сатып, үй бүлөбүздү баксак дейт. Бирок алардын мындай иштери санитардык нормаларга жооп бербей,
коомчулукка терс жалакасын тийгизип жатат. Бул мантылар ушул жерден жасалабы? Ушул жерден ысытып, Жок, алып келсе ысык манты деп сатып атышпай, ысытып турушат экен ушул жерден. Каерден жасалат негизи? Азыр ушул жасаган жерин барып көрөлү. Өткөндө бизге эч кандай данныйларын бербей Önce коюшкан. үйден алып келишет, үйден жылап келишет. Алдай беришет, үйдөн жасайбыз, алдашат. Биз ошо таппай атабыз. Азыр бир жерди тапкан ушул жерге барып көрөлү. Фамилияларын эч кандай эмелерин айтпай койгон. Өтпей калган кайра алып барат да, кайра эртеси күнү жылып алып келе берет. Ушуну отравление болуп атпайбы? Ушу арзан сатышат да, гчкилердичи. Булардын ар кандай эмелери бар. Өткөндө Бул жакта Бул жерде эмне жасалып атат? Gel бул жактан Эмне жасалып атат? Мына көргөзгөн камырлары. Вот, фарш барыңгы даярдашкан. Кандай условияда суусу жок, эч кандай суу жок. Мына бул жакта печкасы. Ошондо жок да буларда. Мына эскирип кеткен фарштан жасап атышат. Бул эттин справкасы барбы? Кайсы жерден алынган? Бизге азыр эч кандай справка көрсөтө алышпайт. Бул дагы. Ана ушунун баарын жасап бүткөндөн кийин ушул жерден мына көрдүңүз, суусу жок, канализациясы жок жерде жасалган. Эмнеге жабылбайт мындай жерде? Анткени булар бизге эч кандай паспортный данныйын бербейт. Биз эч кандай протокол толтура албайбыз. Жок, аны ким жардам, ким Ал көмөк бизге деген көрсөтүш керек? акимият менен роводы бизге жардам беришкен. Мына роводу келип атат, мына паспорттарын текшерип Биз атат. өткөндө 2 жолу келип айтсак, 2 жолу хозяин жок деп койдуңуз, э? Хозяин жок, бизге ушуну айтып бербейт. Хозяин жок, биз биякта убактылуу турабыз, биз бештикке билбейбиз деп коет. А элдер биякта отправление болуп бизге канча инфекционный больницага түшүп калат. Мына туалети жок, колун кайсакка жуушат. Пожалуйста, бул кир сууну кайсакка төгүшөт. Ал пакшык бир жерге Тоян баарын загрязняет. Канализация төгөбүз, канализация. Кайда канализация? Ой, базардын арыктарын баары Байке, эч нерсе дебейбиз. Бул жер просто талапка жооп бериш керек да. Мондай абалда силер Бардыгы жоопко берет, эми берген жакын кирди, эми кирди. Бул бер жер ремонт кылат болсо бардыгы болот. Обязательно болот. Азыр эч ким иштебей атат, азыр бүгүн эч ким иштебей атат. самсы чыгарып атабыз да. Жок, кайерде иш чыгарып атат? Айт, көзүңөр айтпадыңарбы? Жок, туура сиз мен иш кыласыз, мен айттым, бу жерде самса чыгарат деп, туурабы? Жок, анан чыгарганда ушул Жок, жерден сиз чыгарасыңар. чүнүндө азыр бүгүн иштебей атабыз да биз. Жок, вообще. Адистердин айтымында кырдаалдан чыгуунун бир гана жолу бар. Ал калктын санитардык эпидемиялык бейпилдиги жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, санэпидемдин укугун жогорулатуу. Санитардык нормаларды бузган ашкана ээлерине чараларды күчөтүп, керек болсо кылмыш жоопкерчилигине чейин тартуу каралышы керек. Мына ошондо гана коомдук тамактануучу жайлардагы абал өзгөрүшү мүмкүн.